Саламатсыздарбы, биздин урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу программасы сиздерге бүгүн биз көңүлүңүздөрдү ачып, жана албетте конокторубуздар менен чогуу командаларыбызга күйүп, бышып жана ким жеңет деген суроого чогуу келмекчибиз. Назарыңыздарда Халва шоу жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Сөзсүз түрдө конокторубуз менен биринчи кезекте таанышып алалы. Менин сол тарабымда аябай таланттуу, өзгөчө адамдар отурушат. Сагын Токоева, бийчи актриса айымыбыз, кол чабуулар, кош келиңиз. Жана сиздин командалашыңыз биргеликте Атай Исмаилов, учурда алып баруучу мырзабыз. Кош келиңиз. Эмесе менин сол тарабымда болсо Саадат Курманбекова, алып баруучу жана модель айымыбыз. Анын командалашы Максатбек Өмүрбек уулу, актер, ырчы, оончу жада калса сценарист. Кол чабуулар, кош келиңиздер. Биринчи кезекте эле Сагын айымга сизге мен суроо узаткым келип жатат. Учурда сиз бийчи жана актриса болуп жаатында иштеп жатасыз. Эгерде сизге суроо узатса, би же актерлук чеберчилик суроосун берсе, кайсынысын таанамак элеңиз? Би тарабын. Эмне себептен ким сизди ушунчалык шыктандырды? Анткени 6 жашыман бери бийлеп келе жатам. Ошо көп убакыт бийлеп, мага би жакыныраак. Эң сонун. Эмесе Атай мырза, айта кетиңизчи, сиздин Instagram баракчаңызда жакшы ушундай сөздөрдү байкап калдым десем болот. Айта кеттиңиз, мен бай болсом дагы алып баруучулукту эч качан таштабайм дедиңиз. Эмне себептен? Бул өзүмө жага турган иш. Десем жаңылышпайм, анан жумушумду сүйгөндүгүм үчүн ого дейм. Баягы акча үчүн эле иштебейм да. Өзүмө дагы мындай жан дүйнөмө рахат алып келчү жумуш, ошондуктан ошентип жазгам. Элдердин көңүлү үчүн иштейт экенсиз. Жакшы, эң сонун. Максат мырза, сизде дагы ушундай айта кетиңизчи, сиз актерлук чеберчиликтен тышкары ырчы, оончу, сценарист дагы экенсиз. Колдон келишинче азыр биздин кыздар айтып кеткендей, атыңыз ким эле? Сагын. Сагын айтып кетмекчи, азыр бул профессиясы боюнча да балдар, мисалы, куруучу экен, куруучу актриса, бирок көңүлдөрүнө кайсыл лайык келип, азыркы учурда кандай жумуштар өзүнүн ошол ыңгайы келип калса, ошондой өнөрлөрдү алып кете бергенге бизге жакшы эле да, мүмкүнчүлүк. Менде дагы азыр ар кандай болуп, кайсыл жерде кандай болуп, тойдо болсо тойдо, эфирде жакшы кызыктуу бул жашоону өткөрүп, элдерге маанай тартуулап, ошол. Жана, эгерде кененирээк актерлук чеберчиликти алсак, сиздин кыялыңыздагы жанрды аткардыңыз беле? Же дагы эле кыялдабы? Кайсы жанр болмок эле? Мен көп эле жанрларды аткардым, бирок дагы көп аткара элек жанрлары көп да. Ар кайсы, мисалы, мен театрда өзүнчө жанр бар, кинодо өзүнчө жанр бар, ырчылыкта өзүнчө жанр бар, бийчиликте, алып баруучулукта ошол ар бир жанрды, ар бир стилди аткарып чыгыш аябай менин максатым да. Эң негизгиси элдердин көңүлүн ээрчитүү десек болот. Чектеп, могуну кылып койдум, могуну кыйраттым, болду бул жагым дебейм. Күнүгө адам окуп туруш керек, өмүр өткөнчө жакшы изденип, жакшыга умтулуш керек. Албетте тегерек айлана чөйрө менен бирге болуш керек дегендейчи. Азаматсыз жакшы сөздөр болду. Жана Саадат айымыбыз учурда моделдик жаатында аябай жакшы иштеп жатасыз. Ушу бардык модельдерге суроо узаткым келип жатат да. Каблук же кроссовкабы?
Жөнөкөй жашоодо кроссовка кийип жүрөм, дайыма спорттук кийим менен. Ал эми показдарга, съемкаларга барганда сөзсүз түрдө каблук кийип, макияж менен, жанагы бир дагы кымтык жоктой болуп, ошондой сырткы келбетибиз ошондой болуп туруш керек да, биздин жумушубуз ошол болот. Ошондо моделдин сырткы келбетиндеги образдын эң негизги нерсеси бул эмне? Ал деген биз кайсы показга барып атабызбы же съемкага барып жатабызбы? Эгерде съемка болсо, кандай съемка? Эгер мисалы үчүн косметика болсо, сөзсүз түрдө макияжы жакшы болуш керек. Балким ал деген косметика, бирок чач каралган косметика болсо, биздин чач укладкабыз жакшы болуш керек. Ал эми показда болсок, бул толугу менен боюбуз, келбетибиз, кожада териси бүт бардыгы ден соолугу да чың, ошонус көрүнүп билинип туруш керек да. Топ келиш керек экен баары. Телекөрүүчүлөр байкады болуш керек, бүгүнкү биздин эфирибизде ушундай мыкты коллаборация болуп жатат. Бийчи дагы, актер дагы, алып баруучу, модель дагы олтурат. Ошол себептен деги эле бүгүнкү жыйынтык кандай болот экендигин сыр бойдон калууда. Оң тарабымда азыр командалаш Сагын жана Атай. Сиздердин командаңыздардын аты кандай болот, айта кетиңиздерчи. Командабыздын аты быйылкы жылдын хити болгон. Жакшы карысына карабай ырдаган айтып коюңуз. Жакстын ырынын аты Гимбилет. Гимбилет аттуу командасы. Эмеси сол тарабымда Саадат жана Максат мырза, командаңыздардын сиздердин аттары. Мен билем деп албайсыздарбы? Мен билем. Айтып коелук эми түшкү Бишкек кылалык. Кечки Бишкек. Жок, ушундай. Жок, анда мындай кылалык. Кечки Бишкек, түшкү Бишкек. Эки аты бар да биздечи. Эки аты болот, кимиси жеңет экендигин көрөлү. Балким Саадат кечки болуп сиз болсо түшкү кылып жеңип аласыз. Эмесе түшкү кечки Бишкек деп атап коелу. Учурда чындыгында эле кызыктуу аталыштар, анткени бул жылдын хиттери десек болот. Атабеков же Жакс Утабы деген суроо жаралып жатат бул жакта. Чогуу байкап көрөбүз. Жана жеңишке умтулуу эң негизги нерселердин бири албетте бул нитро суусундугу. Өз күч кубатыңды башкара бил. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Эфирибизди тамга жегич аттуу оюнунан баштайбыз. Тамга жегичтин эрежеси: ар бир командадан бир оюнчуга бир тамганы биз кантып койгонбуз. Жана оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде суроолордун максималдуу санына жооп берүү. Албетте, жооптор ошол биз кантып койгон жашыруун тамга менен башталышы керек. Ким көп суроолорго жооп берсе, дал ушул команда жалпысынан бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп ким баштап берет? Кечки Бишкек командасы. Кечки Бишкек ким билет? Ким билет дебесизби сиз? Азырынча бизде эч ким билбейт. Ким? Кайсыл тамга болду? Азыр айта элекмин, биринчи оюнду баштайбыз. Бир экинчиси жардам берип турса болот, командалаш албетте. Макул, сен жооп бересиңби? Азыркы учурда түшкү кечки Бишкек бизде баштап бермекчи экен. Саадат, сиз тамга жооп бересиз. Эгерде жооп табылбай калса, Максат мырза, сиз дагы жардам берүүгө аракеттениңиз. Сиздердин тамгаңыздар Ж тамгасы болот. Жакшы, даярсыз. Кыргызча. Ж десек болот. Ж тамгасы сиздердин командаңыздарга даярсызбы? Анда убакыт кетти. Экономиканы ким көтөрөт? Жожбуш. Койго жүн эмне үчүн керек? жылуу болуш үчүн. Эң кайгылуу ырдын аты? Жамгыр жаады. Жалыкты тейлөө борборунда эмнелерди жасоого болбойт? Карайтыңыз. Сондо эмнелерди жасоого болбойт? Жалган нерселер. Жалган айтса болбойт. Кыргызстандагы эң сулуу алып баруучу? Оюңуздан келген айтсаңыз болот. Жаш кыздар. Буламыкты ким ойлоп тапкан? Буламыкты жараткан. Эң зыяндуу тамак аш? Эң зыяндуу фастфуд. Жокчулук.
Жубайыңыздын тууган күнүнө эмне белек болуу керек, Максат мырза? Сизге суроо. Чолук. Жакшы. Коён эмне жөнүндө ойлонот? Жумуртка. Эмне үчүн муздаткычты жөн эле ачып жаба бересиң? Жөн эле. Тоок же балык? Жарай берет. Мончодо эмне кылууга болбойт? Жатканга. Сүйүктүү актрисаңыз? Дженнифер Лопес. Айлыктын баарын кайда жумшаса болот? Журтка. Жакшы. Жоопту кабыл алам жана биздин убактыбыз аяктады. Учурда жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Кол чабуулар. Азаматсыздар эмеси ким билет командасын өтмөкчүбүз. Сиздердин командаңызда ким жооп берет, ким жардам берет? Биз жооп берели. Чогуу көз болобу? Чогуу болот, Мен жооп бере берейин, анда сиз мага жардам берип туруңуз. Макул, анда сүйлөшүп алыңыздар. Сагын айым азыр жооп берет, Атай жардам берип турат. Даярсыздарбы? Сиздердин тамгаңыздар тамгасы. Азыр Сагын оюнда бардык тамгасында сөздөрдү ойлонуп жатат болуш керек, менин оюмча. Чындыгында бул дагы жакшы жардам десек болот. Даярсызбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Турак жай коммуналдык чарбаны ким жетектейт? Эркин. Башыңыз ооруганда эмне кылуу керек? Эс алышым керек. Кичинекей кезиңизде ким болгуңуз келчү? Инженер. Эң күлкүлүү ырдын аты? Эшек. Белок кандай түстө болот? Эч кандай. Массажды ким ойлоп тапкан? Эркектер. Бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусуна өзүңүз менен чогуу эмнени аласыз? Эчтеке. Вертолетту ким ойлоп тапкан? Эдвард. Улуу Британиянын борбору? Эстония. Ак үйдө кимдер жашайт? Кайпа? Ак үйдө? Эркектер. Болгон, кайталоого болбойт. Кайталоого болбойт. Энтузиасттар. Туулган күнүңүздө эмнени каалайсыз? Эксклюзивдүү белек. Копирайтер деген ким? Энергетикалык бир адам. Депутаттар эмнени кыялданышат? Экономиканы көтөрүүгө. Эс алуу күнү эмне кылыш керек? Эс алыш керек. Болгон, Тойдо ким көп жейт? Эркектер. Сүйүктүү болгон тойдо ким көп жейт? Энелер. Сүйүктүү тасмаңыз? Эдвард руки-ножницы. Васаби кыргыз тилине кандай чогултурулат? Эң ачуу нерсе. Азаматсыздар, кол чабуулар. Убакыт бүттү. Учурда эки команда тең жакшы жыйынтыкты алып келишти. Жана биздин командабыз кайсыл команда дегиле, ким билет, же кечки Бишкек 1 балл алды. Чогуу билмекчибиз бир аз убакыттан кийин. Тамга жегич оюнун жыйынтыктайлы. Учурда биринчиден болуп бизде кечки Бишкек командасы жооп узатышты. Сиздер 14 сөзгө жооп бердиңиздер. Кол чабуулар. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык. Эмесе ким билет командасы болсо 16 сөзгө туура жооп беришти. Байкасаңыздар, буга чейин 18 суроого сиздер жооп бердиңиздер. Жана 2 жолу кайталагандыктан мен дагы экөөнү алып салдым. Эң негизгиси кайталанбаңыздар. Бул дагы эң негизги эрежелердин бири. Ошол себептен сиздер да жаттап калыңыздар. Азыр болсо жыйынтыктоочу биздин суммабыз десек болот. Ким билет командасы 1 балга ээ болду. Сиздер болсо кечки Бишкек чамданыңыздар. Балким экинчи оюнубузда сиздер да жеңип кетесиздер. Экинчи оюнубуз болсо "Алло, сен кайдасың" деп аталат. Алло, сен кайдасың оюну. Оюндун эрежеси. Бул оюнга команданын 2 катышуучусу тең катышмакчы. Алардын бири экинчисинен "Алло, сен кайдасың" деген суроону узатат. Экинчиси болсо экраныбызда чыккан локацияларды, ал жерлерди атабастан сөз менен түшүндүрүп берүү керек. Экинчиси болсо командалаш дал сөздөрдү экранда жазылган бойдон табышы керек. Албетте ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи. Эң көп тапкан локацияларды команда 1 балга ээ болот.
жана буга чейин бизде кечки Бишкек биринчиден болуп баштап берген. Азыр болсо Ким билет командасынан баштайбыз. Алло, сен кайдасың оюнун баштайбыз. Сиздер байкагандай эле азыр Сагын Айым да локацияларды тапмакчы. Сөз менен ал жерлерди атабастан Атай мырза экранда чыккан сөздөрдү, локацияларды айтып бермекчи. Бардыңыздар түшүндүңүздөрбү? Түшүндүк. Даярсыздарбы? Ким билет командасы, анда баштайбыз. Ысык жер. Көл? Жок, биздин мамлекетибиз жакынкы биздин кошуна өлкөлөрдүн бири. Кээде ушундай жактагыдай ысык болуп атат деп айтып калабыз. Жок, жакын эле жерде биз менен чектеш болуп кетиши мүмкүн. Ушундай Өзбекстан? Жакыныраак. Тажикстан? Почти. Казакстан? Жок. Эгерде таппасаңыз кийинки көтсөк болот. Ушундай ысык болуп атат, ушундай жер бар. Кошуна эле мамлекеттер. Кийинкини көргөзбөңүздөр. Эс алуучу жер Бишкекте көп жер, бүт жерде бар. Эс алуучу, ырдачу, караоке. Азаматсыз. Балдар ойнойт, секирет, жыргашат. Парк. Секиришет. Батут. Да. Окуу жай. Школа. Жогорудан ылдыйраак турат. Жогорудан ылдыйраак. Дагы түшүндүрүп берүүгө аракеттеңиз. Жогорку окуу жай ошондон ылдыйраак. Мектеп, жогорку окуу жай ошонун ортосунда. Колледж. Азаматсыз. Спорт, машыгуу, кечинде барышат. Фитнес зал. Кат жөнөтүшөт, мурун жөнөтүшөт. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Атай, кайсы сөздү айтып берүү, түшүндүрүп берүү кыйын болду? Бардыгы эле оңой болду. Бир гана биринчи Кайсысы? Ташкент. Чындыгында байкасаңыздар, Атай мырза мамлекеттен баштабай ысык жер деп баштады. Ысык болгондо биз кантип айтабыз депчи. Чындыгында эле жакшынакай аябай айтып бердиңиз, жакшы аракет кылдыңыз. Бирок тилекке каршы Ташкент калып албай калды, бирок ага карабастан жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Азыр болсо кечки Бишкек командасы кандай жыйынтыкты алып келет? Чогуу байкап көрөбүз. Түшкү кечки Бишкек бизде экинчиден болуп баштап бермекчи. Учурда Максат мырза локацияларды тапмакчы. Саадат болсо сөз менен жерлерди атабастан түшүндүрүп берет. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Жанагы укук бузуу, кылмыш иштери болгондо ошол жака барышат. Ошолордун кызматкерлери 02 102. Ошондо 102ге чалганда ким жооп берет сизге? чалып көргөн эмесмин. Кылмыш иштерин болгондо ошол жака арыз жазасыз. Мен урдап кетти. Милиция. Да. Кийинкисин сурап жатышат. Бул жактан ар кандай кесипти үйрөнүшөт, поварлар окушат, швея тигүүнү үйрөнүшөт. Ушул жер окуу жайда аталат. Колледж эмес. Училище. Дагы. Колледж жок. Дагы мектеп эмес. Кесип үйрөнүшөт бул жактан. Лицей. Да. Азаматсыз. Жайында эс алууга барабыз дайыма. Ысык Шаар ошол Ысык көлдөгү шаар. Боз тери чолпондукта. Кийинкисин сурап кетчи. Ошо көлдө биз түшөбүз, ушулга эс алганда, көлгө барганда биз тебип, катамаран. Еще кийинки. Бул жака ырчылар чыгып ырдашат. Сахна. Кийинки. Египетте жанагы эмелер бар го? Да, ошо фараондор жашаган, фараондорду көмгөн жер. Пирамида. Азаматсыздар, убакыт бүттү, кол чабуулар. Жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Эмне себептен Санкт-Петербургтан кетип калдыңыз? Петербургда Россиянын кош шаары деп айтайын деп, бирок көп айтып жүрмөкмүн да, биз тез тапсын деп. Жакшы. Кайсы сөздү түшүндүрүп берүү кыйын болду? Башымда милиция деген бир аз тез эле табат го деп ойлогом да. 102ге чаласызбы? Чалып көргөн эмес. Ошондой Чындыгында эле чалып көргөн эмес. Мындай чалып.
0202. Бирок ага карабастан азаматсыздар. Кол чабуулар дагы бир жолу. Азыр болсо телекөрүүчүлөр менен чогуу командалар кандай жыйынтыкка жетишти байкап көрөбүз. Алло, сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп Гимбилет командасы баштаган жана сиздер 5 локацияны таптыңыздар. Кол чабуулар, тең тайлашуучуларды куттуктап коелу. Жана кечки Бишкек командасы болсо 6 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Ошондо кечки Бишкек командасы 1 упайга ээ болду. Жыйынтыктоочу саныбыз 1-1 болмокчу. Кийинки оюнубузда ким жеңет? Чогуу байкайбыз. Оюнубуздун аты жөнү Калпы чынбы. Калпы чынбы оюнун баштайбыз. Жана сиздер ойлонуп жатсаңыздар, эмне себептен биздин оюнубуз ушундай аталат десеңиздер, сиздер байкагандай эле колумда да ушундай карточкалар бар. Бирөөндө чынбы деген жазуусу бар, экинчисиде болсо калпы деген жазуу. Жана бул жакта 50дөн 50гө жазылуу. Биздин командалар азыр бир катышуучусу командалардын карточкаларды алмакчы, бир карточканы алат жана бул жакта жашыруун сөздү кайсыга жараша ушул чынбы же калп окуяны айтып бермекчи. Эң негизги шарт башынан аягына чейин окуя калп же чын болушу керек. Тең тайлашуучунун милдети да ушул карточкада жашырылган сөздү табуу. Окуя калп болдубу же чын болдубу? Эмесе телекөрүүчүлөр менен чогуу дагы биз чындыгында окуя калп экенби, чын экенби чогуу байкап көрөлү. Азыр болсо буга чейин бизде Гимбилет командасы биринчиден болуп баштаган, азыр болсо бизде кечки түшкү Бишкек биринчиден болуп баштайт. Эң негизгиси азыр мен карточкалар сиздерге таратып коеюн. Сиздерден ким окуяны айтып берет? Максат мырза. Ошого жараша. Ошого жараша дейт. Атай тандап алыңыз. Командалашыңыздарга көргөзүп койсоңуздар болот. Кандай окуяны айтып берет экениңиздерди. Азыр болсо бизде биринчиден болуп Максат мырза окуясы менен бөлүшмөкчү, бизге аябай кызыктуу болуп жатат. Кайсыл окуяны айтып бересиз? Өткөндө мен бир эмем бар болчу. Айгырымчы. Анан кийин аны бир күнү чаап келип эле сарайга киргизип, асып байлап таң ашырыпчы. Улакка кирейин деп аткам, анан кийин кечинде эле жатайын деп атсам эле асмандан бир ак жарык келип эле сарайга түштү да. Эмне болуп кетти деп эле сарайды барып ачсам эле сарайдын крышасы тешилип калыптыр да мындай. Анан кийин айгыр жок, көрүнбөйт. Байлап койгон жеринен чечилип жок. Вроде бы кулпулар ордунда турат. Жабык эшик. Каягынан эмне болуп кетти түшүнбөй калып эле анан асманда карасам эле ап-апак канатчан эле ат айланып эле учуп эле кишенеп жүрөт. Анан кийин по деп чакырдым аны. Чакырсам эле учуп келип эле кайра кирип. Ошондой окуя болду. Эми ким билет, бул чынбы же калппы? Айта берейин. Албетте. Калп. Ким билет? Балким чындык. Менимче андай жаныбарлар жок. Уша турган. Жоопту кабыл ала берсең болот. Максат мырза, бул чын деп айтып коюңузчу. Чын? Карточкаңызды көргөзүңүз, бизде бул жакта калп деп айтып коюшту. Азаматсыздар, кол чабуулар. Азыркы учурда сиздер туура таптыңыздар. Биздин кечки Бишкек командасы калп окуяны айтып бериптир, жана тең тайлашуучулар таап алышты. Азыр болсо Гимбилет командасы окуясы менен бөлүшмөкчү. Атай мырза, сиз айтып берет экенсиз. Кайсыл окуя менен бөлүшөсүз? Бала кезимде тоодон, чоң эле тоодон велосипедден кулап түшкөм. Биздин айылда көлдөн болуп, анан велосипед тепкен адамдар көп эле.
жаштары дагы чоңдор анан биз өйдөн кайылга чыгып дос балдарыбыз менен барып бир 10 чактыдай бала болчубуз, баарыбыз велосипедчен. Анан машина түшкөн жол болчу, машинанын эки изи калып калды го. Ошондой биринчи жолу түшкөндө жакшы эле түшкөнбүз. Анан түшүп ар жака барып, туугандарыбыздыкына барып, досторубуздукуна барып, анан мен аларды кайра азгырып дагы бир жолу түшөбүз деп баарын сүйрөп барам. Сүйрөп барып, анан кайра түшөбүз. Мен велосипедим мындай өтө чоң эмес болчу. Анан мен биринчи түшүп кетем. Биринчи түшүп кетип, управление терять этип деп коет го, мындай жолдон жоголуп кетип, кыскасы кулап түшүп, тоголонуп, анан больницадан оңой ойгонгом. Бул калппы же чынбы, кандай деп ойлойсуздар? Чын окуяга эле окшош. Чындыкка деле окшош калышы мүмкүн да, мындай Балким атай чындыктары көп экен. Алдап коеюн деп жатат. Балким атай көлдүк эмес же. Көлдүксүзбү атай деп сурабайсызбы? Максат Байкенин окуясындагы канаты бар ак болуп эле калып кетип билинип калды. Кандай деп ойлойсуздар? Сүйлөшүп алыңыздар, мен бир Мен жооп. апыртып дегендей мындай түшүнүп алып Туура турмун. эмес түшүнүп алып турсуң. Мындай апыртып айтыш керек аны дегендей. Көрсө башкача турбайбы. Кандай деп ойлойсуздар? Сүйлөшүп алыңыздар. Чын болсунбу? Чын. Саадат чын деп ойлоп жатат. Чын Максат деле мырза болот. ойлонуп Бизде калды. алдайын деп кайра калп айттыбы билбейм. Ким билет? Көлдөн кайдан келди билесизби? Андан эмес, жалпы окуядан анализ кылгыла да. Жалпы окуядан ошо Бала кезинде тоодон кулап кетиши мүмкүн эле да, велосипедден баарыбыз эле кулаганбыз. Больницадан ойгонгон эле. Саадат чындык окуя деп жатат. Максат мырза, сиз макулсузбу? мен деле макулмун. Макул. Анда кечки Бишкек командасы бул окуя чын деп жатат. Атай карточкаңызды көргөзүп коюңуз. Азаматсыздар, кол чабуулар. Эң сонун учурда биздин командалар бири-биринин окуяларын таап алышты десек болот. Ошондуктан ар бир командага биз бир-бирден балдарды бермекчибиз. Жыйынтыгында 2-2 азыр бир жаатта сиздер кетип бара жатасыздар. Айтыңыздарчы, жеңишке жетүүгө жигердүү мотивация эмне берет? Приз. Кандай дейт? Приз. Белек деп ойлойсуз. Эмесе чындыгында бул туура жооп десем болот. Жана белектерибиз албетте биздин демөөрчүлөрүбүздүн оюнубуздун аягында болмокчу. Жигердүү мотивация бизге нитро энергетикалык суусундугу бермекчи. Азыркы учурда биздин командалар жакшылап энергетиктен ичип жана сөзсүз түрдө күч кубатка ээ болуп кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Оюнубуздун аты Алло Доске деп аталат. Алло Доске оюнун баштамакчыбыз жана биз дайыма айтып кетебиз, бул оюнубузда биринчи кезекте уюлдук телефонубуз керек жана экинчи кезекте ишенимдүү досубуз. Эмне себептен десеңиздер, анткени биздин командалардын бир эле катышуучусу ишенимдүү досуна чалып биздин экранда пайда болгон сурообузга туура жооп бериши керек. Эң негизги шарт бул сиздин досуңуздар жооп берген жоопту биз кабыл алабыз. Ага кандайдыр бир ушул жол менен жардам берүүгө болбойт. Түшүнүктүү. Бири-бириңиздерге азыр тамганы бериңиздер. Дал ушул тамгадан сиздердин контактыларыңыздын арасында досуңуздун аты башталышы керек. Буга чейин биринчиден болуп кечки Бишкек баштаган, азыр болсо ким билет баштап берсин. Саадат, Максат, сагын жана Атайга кайсыл тамганы бересиздер? М тамгасын. М тамгасын бересиздер. Кимиңиздер чаласыздар? Сагын чалмакчы, сагын телефонуңузду алып, азыр контактылардын арасында М тамгасынан башталган кайсыл досуңуз бар экендигин бизге айтып коюңузчу. Көп эле экенби? Көп эмес экен. Мира деген. Мира аттуу досуна азыр сагын айым чалмакчы. Жана динамикти күйгүзгөндөн кийин гудоп кеткенден кийин экранда дароо суроо пайда болот. Ошону мен берем. Ооба. Сизге 30 секунд убакыт бар.
жооп бериш керек, кайсы вариант? Түз отуруңуздар. Микрофонго жакыныраак кылыңыздар. Азыр Сагын Мир аттуу досуна чалып жатат. Суроо кетти. Алло. Алло, Мираида. Кандайсың? Мен азыр сага бир суроо берем. Анан варианттарын, ошол варианттарды тандап берчи, суранычы азыр съемкада элем. Батырактан суроону бериңиз. Макул эме көп эмес да. Мына 30 секунд эле. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн кайсынысы өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан? А. Ван Гог, Б. Ренуар, В. Малевич. Мен билбейм бул суроолордун жооптун. Вариантын любойун жооп бере бер. А, Б, В. Б. Макул. Жоопту кабыл алабыз. Лекцияга каршы Мираида айтып кетти. Мен бул суроонун жообун билбейм, ошондуктан Б вариантын деп койдум. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Сагынай? Ван Гогтуку көп эле сатылган, Малевич Эмесе, жоопту чогуу билип алалы. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн кайсынысы өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан деген суроо. Жөн гана бул суроо берилген жок, анткени логика тарабында дагы берилди. Анткени туура жооп Ван Гог. Ишенесиздерби? Ван Гогтун тирүү кезинде сатылган жалгыз сүрөтү Арлестеги кызыл жүзүм зарлар деп аталат. Чындыгында анын тирүү кезинде бир эле сүрөт сатылыптыр. Азыр болсо көп сүрөттөр сатылууда. Тилекке каршы десек болот, Мираида туура жооп бере албай калды. Бирок бул жерде жазылган жок да тирүү кезинде деп суроодо. Жок, белгилүү сүрөтчүнүн өмүрүндө гана деп. Өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан деп жазылып турду. Өмүрүндө тирүү кезинде. Ооба. Жана экинчи биздин командабыз ишенимдүү досун байкап көрөбүз, азыр сынап көрөбүз десек болот. Кимиңиздер чаласыздар? Саадат чалат. Сиздер болсо тамганы айтып коюңуздар. Кайсыл тамганы бересиздер? С тамгасын деп жатат. Саадат, кимге чаласыз? Сезим. Аябай жакшы атты. Чала берейинби? Албетте, баштай бериңиз. Динамикти күйгүзүңүз, микрофонго жакыныраак коюңуз. Суроо келди. Алло, Сезим. Сезим, привет. Да. Привет. Бир суроого жооп берип кое аласыңбы азыр? Срочно керек болуп атканда. Балет азыркы абалында кайсыл өлкөдө пайда болгон? Россия, Италия, Франция. Россия, Италия и Франция. Да. Балет азыркы абалында. Вот балет. Мне кажется, Италия. Италия, да? Хорошо. Все, жоопту кабыл алабыз. Сезим аттуу досуңуз азыр Италия деген вариантты кабыл алдык. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Россия деп ойлодум. Россия деп ойлоп жатасыз. Сиз да ошентип ойлоп жатасыздар. Тең талашуучуларчы? Франция деп ойлоп жатасыздар. Франция болушу мүмкүн. Аябай кызыктуу жооптор бул жакта жаралып жатат. Бирок эң негизги шарт албетте сиздин досуңуз айткан жоопту кабыл алуу. Италия жообун кабыл алабыз. Балет азыркы абалында кайсы өлкөдө пайда болгон? Албетте заманбап азыркы абалында деп айтсак болот. Жана Сезим Италия деген жоопту ыйгарды. Жана Сезим Азамат кол чабуулар. Жооп туура Италия өлкөсү. Мага кызык болуп жатты. Эмне себептен Россия? Азыркы абалында көрсө заманбап балет экен да, мен эмнегедир мурунку абалын элестетип, ошо Россия дегенде ой келди деп. Кызыктуу жооптор болду, бирок Сезимге ыраазычылык билдиребиз. Эмесе азыр болсо биз бир аз убакыттан кийин жыйынтык кандай болду экендигин чогуу билип алабыз. Алло доски оюнубузда кечки түшкү Бишкек 1 балга ээ болду. Сезимге рахмат, кол чабуулар. Ошондо жыйынтыктоочу биздин саныбыз 3-2. Кийинки оюнубузда балким ким билет жеңип калат. Ким билет десек болот. Кийинки оюнубуз крокодил деп аталат.
Крокодил оюнун баштайбыз. Биринчиден болуп бул оюнубузду кечки түшкү Бишкек командасы ачып бермекчи. Баарыбызга белгилүү болгондой эле крокодил оюну биздин сүйүктүү оюндарыбыздын бири десек болот. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, ар кандай заттарды, тамак аштарды, жаныбарларды же башка нерселерди атабастан үн чыгарбай кыймыл менен көргөзүп берүү керек. Командалар албетте бул сөздү табуу керек. Ал сөздөрүбүз биздин экраныбызда чыкмакчы. Жана объектилер студияда болсо, Максат мырза, сиз ал нерсеге колуңуз менен, сөмүңүз менен көргөзбөңүз. Макулбу? Кыймыл менен гана да ушул сөздөрдү айтып берүүгө аракеттениңиз. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсек болот. Халва-бал көп аттарды таккан команда алмакчы. Даярсыздарбы? Азыр болсо Саадат айым дал ушул сөздөрдү табат. Максат мырза кол кыймыл менен, колдор менен көргөзүп берет, Көз менен. Көз менен дагы болот. Көз менен болот десем болот. Эмесе, даярсыздарбы? Даярбыз. Жакшы, анда убакыт кетти. Саадат, ойлонуңуз. Отвертка? Азаматсыз. Перчатки. Куш, канат, чымчык, птица, бүркүт, чака, челек. Сөз менен. Шланга, су. Штопор, шампанское, вино, открывашка, вот этот взрыв, салют. Что, пиво, что ли? Кийинки сөз көрсөк болот. Художник, сүрөт тартуу. Зонтик. Гольф. Кийинки сөзгө өтөлдүк. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Азаматсыздар демекчимин. Биринчи эле кезекте бир эле кыймылды баштаганда дароо эле отвертка деп атап кеттиңиз. Максат мырза, сиздин абалыңыздачы кайсыл сөздү түшүндүрүп берүү кыйын болду? Бегимот акыркысын кандай Менчи Саадат тапмаган эмес, ким билет. Бирок газдалган сууну тапкан калды десек болот Саадат. Андай көп. Ошо анын үнүн чыгарбай мындай мынтасам да түшүнбөйсүң. Жакшы, карабастан азаматсыздар, кол чабуулар дагы бир жолу. Азыр болсо экинчи командабызга өтмөкчүбүз. Ким билет? Крокодил оюнун улантуудабыз. Азыр болсо ким билет командасында Атай мырза дал сөздөрдү тапмакчы, экранда пайда болгон. Ал сөздөрдү кыймыл менен сагынайым көргөзүп бермекчи. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Сапоги. Обувь. Модель. Вино, шампан. Азаматсыз. Змея. Кобра. Азаматсыз. Дверь. Бутылка. Следующий. Кийинкиси. Следующий. Дверь, шкаф, холодильник, микроволновка. Азаматсыз. Ребенок. Дагы жок. Дагы. Кандай бала экен? Маленький, новорожденный. Азаматсыз. Солдат, боец, деловой мужчина. Нет. Злой мужчина. Нет. Следующий. Остановка. Автобус. Азаматсыз. Я не знаю. Следующий. Это уже... Бул болгон. Это тоже... Сиздер дагы азыр. Акыркы сөзүбүз.
накачанный Тилекке человек. каршы убактыбыз аяктап калды. Кол чабуулар, азаматсыздар. Чындыгында эң эле кызыктуусу мага менин оюмча вино деген аябай кызыктуу болду. Анткени чындыгында дароо эле ачканда эле эмнегедир Атай мырза вино деп айтты. Эмне себептен Атай деген суроо жаралды? Чтоб туура көрсөтүп берди. Туура көрсөттү. Всё в моем мастерстве, да? Кайсы Мама сөздү? жаман көрбөгүл, э. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду сага? Аю. Аю. Аюны көрсөтүп атканда неме? Чоң, качок дегендей. Азаматсыз аябай жакшы көргөздүңүз. Жана эмнегедир балбанды билбейм деп койдуңуз. Балбанды билбейм. Жакшы. Эмесе Батыр? Батырбы? Ооба, күчтүү балбан десек болот, спортчу. Эмесе биздин командаларга ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыздар жыйынтык кандай болду экендигин азыр бир аз убакыттан кийин чогуу байкап көрөбүз. Крокодил оюнун жыйынтыктайбыз. Учурда аябай жакшы жыйынтыкка биз келип калдык. Эмне себептен десеңиздер, анткени Гимбилет жана кечки түшкү Бишкек командалар экөө тең 8 сөздөн туура таптыңыздар. Кол чабуулар эки командага тең. Чындыгында аябай кызыктуу оюн бул жакта жаралып жатат. Анткени жыйынтыгында 4-3 десек болот. Кийинки оюнубуз акыркы жыйынтыктоочу оюн болмокчу. Ошондуктан Гимбилет командасына чамданыңыздар. Балким бул жакта достук жеңип калат. Байкап көрөбүз. Кимдин артикуляциясы жакшыраак деген суроо жаралышы мүмкүн. Анткени кийинки оюнубуз оозундан окуу деп аталат. Оозундан окуу оюнун баштайбыз. Биринчиден болуп Гимбилет командасы баштамакчы. Азыр наушникти сиз байкагандай эле сагынайым тагып жатат. Эмне себептен десеңиздер, анткени бул оюндун эң негизги шарттарынын бири бул командалардын бир катышуучусу наушник тагынып, эч нерсе укпастан артикуляциянын жардамы менен гана экранда пайда болгон сөздөрдү табуу керек. Дал артикуляция менен азыр Атай мырза айтып бермекчи. Бардыгы түшүнүктүү десек болот. Түшүнүктүүбү? Эң сонун команда даяр. Азыр Гимбилет канча упайга ээ болот? Гимбилет. Анда баштайбыз. Автобус. Көмүр. Тобус. Көмүр. Чогубус. Көмүр. Көмүр. Следующий. Кийинки. Базар. Миндаль. Базар. Маңдай. Базар. Пытай. Кытай. Базар. Базар. Балет. Ба. Па. Ба. Па. Ба. Ба. Па. Ба. Ба. Ма. Ба. Ма. Ба. Па. Ба. Ба. Зар. Зар. Ба. Зар. Лта. Зар. Балдар. Зар. Ба. Ба. Зар. Ла. Зар. Зар. Кийинки сөз. Жигит. Чи. Жигит. Чистильщик. Жигит. Жигит. Жил. Жигит. Гит. Жизнь. Жигит. Жигит. Кийинки сөз. Ашкабак. Азамат. Ашкабак. Акчамат. Ашкабат. Ашкабак. Ашкабак. Шам. Ашкабак. Макул. Жаман. Кийинки сөз. Май. Мал. Май. Пал. Бал. Май. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Чөсө. Чындыгында оор болду командага десем болот. Да, было сложно, оказывается. Сагынайым эмне болуп кетти? Эчтеке түшүнгөн жок. Эчтеке болгон жок дебесизби? Ооба. Мен тапсам болмок экен да. Үндү чыгара берсе болот да. Үндү чыгарса болот, албетте. Бул жакта Атай дагы үн чыгара айтып жатты. Тилекке каршы менин оюмча Атайдын артикуляциясы бул жакка жетишпей калды десем. Анткени Сагынайым менин оюмча балдар, бала, анан дагы көптөгөн сөздөрдү айтып баштады, бирок тилекке каршы таппай калдыңыз. Эмесе биздин экинчи командабыз кандай жыйынтыкты көргөзөт экендигин чогуу байкап көрөбүз.
Түшкү кечки Бишкек командасы азыр биздин оюнубузду улантууда. Сиздер байкагандай эле Саадат айым сөздөрдү табат. Ал сөздөрдү артикуляциянын жардамы менен Максат мырза айтып бермекчи. Даярсыздарбы? Эң сонун анда эмесе музыка кетти, убакыт кетти. Балка. Жок, көргөзгөнгө болбойт. Да. Арык. 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 Арча. Арык. Акча. Арык. Арык. Да. Азаматсыздар. Фокус. Көргөзгөнгө болбойт, кабыл албаймын. Жок, эми фокус. Көргөз кол менен болбойт, кабыл албаймын. Лак. 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 Таш. Лак. Лак. Көргөзгөнгө болбойт. Лак. Лак. Таш. Лак. Нан. Лак. Лак. Следующее. Кийинки сөз. Мармелад. 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 Да. Азаматсыздар. Лампочка. Лампочка. Картошка. Лампочка. Лампочка. Да. Жумуртка. 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 Да. Дам. 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 Көргөзгөнгө болбойт. Дам. 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 Да. Лак. Лак. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, чоочабыла. Бул жакта биринчи кезекте балка сөзүн кабыл албаймын. Анткени көргөзүп коюшту, балканы көргөзүп. Но я всё равно по губам прочитала. Бирок бул жакта балка жатагасы байкадыңар болуш керек. Лак дегенде Максат мырза бул жакта мынтип коюпта көргөзүүдө десем болот. Ошондо бул жакта эки сөздү кабыл албаймын, бирок ага карабастан азаматсыздар, жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Эң кыйын сөздү түшүндүрүү кайсы сөз болду? Ошол жана лакты лак дейм. Жок, кыска экен да, ошо ар кандай варианттары бар экен, поэтому сложно было бы. Но оказывается можно по губам читать. Мен чындыгында мармеладты кантип таптыңыз деген суроо жаралды. Мармелад. По губам он говорил, и я такая. Азаматсыздар. Азаматсыздар, кол чабуулар. Эмесе бир аз убакыттан кийин оюнубузду ким жеңди чогуу билебиз. Тилекке каршы ким билет командасы бир дагы сөздү таппай калдыңыздар. Бирок чындыгында жакшы оюн көргөздүңүздөр. Азаматсыздар жана түшкү кечки Бишкек командасы болсо 4 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар албетте. Бүгүнкү биздин жыйынтыктоочу сандарыбызды айтып кетели. 4-3 буга чейин болчу. Азыр болсо 5-3 упай менен биздин кечки түшкү Бишкек командасы бул жеңишке жетти. Азаматсыздар жана албетте биздин демөөрчүлөрүбүздүн жеңишке дайыма умтулуңуздар деп туруп, ушундай жакшынакай белектерибизди тапшырабыз сиздерге. Азаматсыздар, алыңыздар. Активдүү катышуу үчүн албетте сиздерди да кур калтырбайбыз. Ким билет командасы азаматсыздар. Чоң рахмат сиздерге. Кичинекей болсо дагы бизден белекти кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар ар бир командага. Бүгүнкү биздин конокторубуздун жана командаларыбыздын аттарын дагы бир жолу кайталап кетели. Бүгүнкү конокторубуз тууралуу кечки жана түшкү Бишкек биздин командабыздын катышуучулары Саадат Курманбекова модель алып баруучуга чоң ыраазычылык. Кол чабуулар. Эмесе Максатбек Өмүрбек уулу, сизге дагы чоң ыраазычылык. Бүгүнкү биздин актерубуз, ырчы, оончу, сценарист катары бизге келип кетти. Эмесе ким билет командасында болсо Сагын Токоева бичи актриса болуп кетти. Жана командалашта Атай Исмаилов алып баруучу. Кол чабуулар. Дары ушундай мыкты коллаборацияда бизге жакшы мыкты оюндарды көргөзүңүздөр. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөргө болсо сиздер менен биз эч коштошпойбуз. Кайрадан кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө демекчибиз.